Ысык Көл облусунун Борбору Каракол шаарына жакын орун алган Челпек айылында бала бакча талашка түштү. Союз ылдыраганда айылдагы негизги объектлерди менчикке өткөрүп алган Челпек ачык акционердик коому менен айыл эли бакчаны талашып соттошуп жатат. Маселенин чуу жайы менен кабарчыбыз Уланбек Дейканбаев жеринен таанышып келген. Айзада Токтобакиева айылда бала бакчанын жоктугунан улам кыйналып келет. Анын бакчага барчу 3 кызы бар. Элеттик келин облус борборунда ооруканада иштейт. Үйгө келгенде кыздарын карап, алардын жанынан карыз чыга албайт. Айылда садик жок, ошо балдарды бергенге, шаарга апарганга уже алыс аяктан дагы алардын учетуна отуруп бериш керек, оорураак болуп калат. Айылга садик ачып берсе жакшы болот эле. Үйчө менен же иштегенге дагы возможность болбой калат. Челпек айылы облустагы ири айылдын бири. Мында мектеп жашына чейинки 700ге жакын балдар бар. Мүмкүнчүлүгү бар айрым үй бүлөлөр уюшуп алып балдарын күн сайын 7-8 чакырым аралыктагы Каракол шаарындагы бала бакчаларга ташыйт. Бирок баласын шаардагы бакчага киргизүү дагы оңой эмес. Шаарга бара калсаң эле балаңды алып кел. Алалы деген нерсе жок. Ал жакка барыш үчүн тиги заведующийга кириш керек, короного чейин жетиш керек, анга акча тыйын бериш керек. Анан элестеп күндө ошо 7-8 километр жерге балаңды эртең менен жеткирип, анан кечкисин кайра алууга туура келет. Бир машинага салып алышат, 10-15 баланы салып алып ташыганга муктаж. Айылдык бийлик менен жеке тарап бакчаны 1 жылдан бери талашып, маселе түйүнү чечиле элек. Союз тарап чарбаны башкарып келген Теңизбек Жүнкеев аттуу адам 1993 жылы Челпек деген аталыштагы ишкана төптөп, айылдагы бир топ мүлктү менчикке чыгарып алган. Азыркы тапта айыл өкмөт имараты баш болуп, оорукана, почта жана башка мүлктүн баары менчикте. Айыл эли болсо куру жалак калган. Элетели ошончо имараттын жок дегенде бирөөнү артка кайтарып алуу үчүн сотко кайрылып, маселе түйүнүн чече албай жаткан маалы. Бүгүнкү күндө сот акционердик коомдун позициясына чечип бербеген. Акционердин коомдун мүлкү болуп турат да бүгүн. Элдик эмес бул. Ошон үчүн алар бизге бербей атат да. Ачалы десек, ачтырбай. Себеби алардын мүлкү да сот чечип бергенден алардыкы болуп атат да. Биз областтык сотко кайрылдык. Областтык сот дагы тиги биринчи дистанциядагы соттун эмесин колдоп бербейди да. Ошон үчүн акционердик коомдун мүлкү болуп турат. Ал эми Челпек ишкана жетекчилиги акционерлердин башы биригип макулдук берилмейинче бала бакча айылга өткөрүлбөйт деп билдирди. Айыл өкмөттүн талабы мындай болуп атат. Бизде баланстан баланска өткөрүп бергиле деп атат да, мындай элечи. Анан ал мыйзамга туура келбейт. Азыр биз неочередной бир чогулуш чакырып, анан ушу чогулушка салышыбыз керек. 490 акционер бар бизде. Кыргызстан бүт эме боюнча ар кайсы жеринде. Анан неочередной сессия чакырып, ошол мыйзам чегинде гана бир оптимальный вариантын таап туруп анан беришибиз керек. Бала бакча 2015 жылга чейин мектеп катары пайдаланылган. Жаңы билим уя салынып, мекеме бошогондо Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунан бакчага 5 миллион сом бөлүнүп, капиталдык ремонт жасалган. Ага карабай менчик тарап бала бакчаны айыл элине ыраа көрбөй, өз элигинен чыгаргысы келбей турат. Уланбек Дейканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал, Ысык Көл облусу.